Урматтуу мекендештер, бүгүн абдан кызыктуу биздин жарандар келген үчүн бул экинчи видеода чыгарып коеюн деп чечтим. Эми бул наоборот абдан ылай десекпи, кандын ичи таза эмес канды көрсөтөм да силерге. Так, сиздин жашыңыз? 23 жаштасыз. Сиз мага экинчи келип отурасыз, Биринчи келгенде сиз азыр бир аз сүйлөй албай турасыз да? Мурун дагы биринчи келгенде ушундай сүйлөй албай келгенсиз, бирок сиз биздин бир айлык биздин лечениядан кийин кадимкидей сонун болуп кеткенсиз, Ошо биринчи келгенде эмне деген жалп менен келгенсиз? Биринчи келгенде оозумда стоматит бар болчу. Бир жактан алып барайбы, болсун. Оозумда стоматит бар болчу, анан денеме угри чыгып болчу да. Бул жактан сизден лечение алгандан кийин аябай сонун результат болгон. Бар кетти. Стоматит кетти, угрилер чыкпай калды. Так, августта леченияны бүттүңүз. Анан кеттиңиз дагы, болду дедиңиз сиз. Болду, мен жакшы болуп калдым деп туруп, менимче 1-2 айдан кийин сиз буза баштадыңыз, 1-2 айдан кийин. Урматтуу мекендештер, мен ошон үчүн айтам да, жакшы болуш аста-аста да. Жакшы болуш үчүн мен колуңарга кагаз бергендин ичинде 6 айдан 2 жылга чейин деп берем да. Бирок биздин пациент ушу кадимкидей келгенде кара тору кыз болсоң, мен сени кийин аппак кыз деп койдум эле. Действительно кара тору кыз болчу, бетинде абдан угри көп болчу, оозунда толтура стоматит, оюлуп кеткен ойчу. Чындыгында абдан жакшы болду, өтө жакшы болду. Өзү абдан сүйүнүп кетти. Азыр мага кайра эмне менен келди? Стоматит менен келди. Бирок угри анча көрбөйт беттен. Беттен угри көрбөйт, бирок стоматит менен келип, ошон үчүн жакшы сүйлөй албайт. Айтайын дегеним, биз ойлойбуз да, мен 1-2 айда эле жакшы болуп кетем, болду, ушул боюнча жок. Мен ошон үчүн айтам, 6 айдан 2 жылга чейин. Значит, бир аз жакшы болгондо эле бүт диетаны бузду, мен айткан нерселерди жасабай койду, дагы кайрадан мурунку абалынын 30%, 40% менен кайра келди. Эми канды көрөлү. Канды көрсөтөйүн деген себеби мына грипки да. Мыналар грипки. Эртрастын ичиндеги метек курттун яйцеклеткалары да, жумурткалары. Кан абдан грязный болуп келген да. Мына караңыздар. Ногу эле жерден мисалы, ногу эле жерден көрө турган болсок, мына бир паразит жүрөт, мында бир лямбили жүрөт. Так, дальше көрөлү. Так. Мына дагы паразит караңыздар. Кадимкидей паразит, метек курттун личинкасы, кадимкидей мына бытыр-бытыр личинкасы тумулук болуп турган эртрасттын үстүнө жабышып, ошонун тамагын жеп атат да. Өзүнүн курсагын тойгузуп атат. Так. Мынакей дагы бир паразит мынакей. Дагы көтөрөйүн. Бул да паразит. Бул да паразит жанындагы азыр резкости жакшы кылайын. Мына, бул да паразит, бул да паразит. Бул болсо эртраст ичиндеги яйцеклетка паразита деп коет. Булар болсо эрип алган майлар. Так. Дагы көрөлү кайсы жерде көбүрөөк экен. Ногу дагы өзүнчө бир паразит личинкасы. Так, грипки. Так. Мына жерден караңыздар. Жакын көрсөтүп атасыңбы? Так. Ногу өзүнчө лямбили паразит, бул өзүнчө бир лямбили. Экөө тең эртрастке жабышып, ушунун тамагын жеп атышат. Эртрасттын ичиндеги болгон тамакты жеп коюп атышат. Так. Азыр дагы көрөлү. Внутриклеточный паразиттер көбүрөөк экен. Так, дагы көрөлү. Эмне бар экен? Демек, биздин пациент жакшы болдум деп абдан сүйүнүп кеткен боюнча бүт нерсени бузуп, бул болсо холестерин бол. Бул эрибей калган холестерин. Холестерин эки түрдүү болот. Бирөөсү жакшы, бирөөсү жаман. Жаман холестерин өтө иштетпеген үчүн чогулуп калган.
Та мынакей дагы караңыздар, мына жерде явно мынакей 2 паразит жатат. Мына. Бирөө бул, бирөө бул. Так, бул 3-чү паразит. Так, мынакей 4-чүсү жатат мына жерде. Мына. Мына дагы бир паразит жатат. Көрдүңүзбү? Демек, адам өзүн өзү эле оорутуп алат да. Адам өзүн өзү эле айткан ыкмаларды аткарбай эле, жебе дегенди жеп, кыймылда десе кыймылдабайт, берекси ичип тур десе ичпейт, тамакты жөндө десе жок, болду мен уже кадимгидей сонун болуп калдым, мага эми тамактын эч кандай кереги жок дептир. Биздин бул пациент кызыбыз баарын жей берген дагы кайрадан ол тилине ойлоп, мына шүлабы кайра келиптир. Эми бул кан, мына урматтуу пациент, сизден мурун биз 70 жаштагы кемпирди көрдүк да. Действительно тамырак немеси кан абдан таза экен да. Себеби деген ал кемпир бүт жасайт экен да. Мен айткан ыкмалардын баарын жасайт экен. Чындыгында сонун кан болуп экен да. Анын жанында сиз канча жаштасыз? Караңызчы, почти 45 жаш разницаңар бар. Бирок ал кемпирдин каны абдан жакшы таза чыкты да. Мына сиздикин караңыз. Нугу внутриклеточный паразит деп коет. Эртерастын ичинде жашап аткан паразиттин жумурткалары болот. Бул да ошо жумурткасы. Еще андан чыккан нугу дагы өзүнчө бир паразит. Бул гриппки, көрдүңүзбү? Каныңыз өтө начар деп айтмакмын да. Глай деп айтмакмын. Булар болсо мочевая кислота деп коет. Булар болсо мына дагы эле баягы курт турат мына. Мынакей курт баягы эле. Метакоттун паразити. А бул болсо мына ичиндеги яйцеклеткасы. Мына дагы бир метакот жатат. Туз жатат. Канды мен өтө ылай деп айтмакмын да. Таза кан деп айта алмак эмесмин. Жок, сиз абдан тамакты бузуп коюпсуз. Эми мен бир суроо берейин дедим да сизгечи. Сиз мурун дагы ушул оору менен ооруп жүргөнсүз да, Анан ошол ооруда карагылачы мына дагы эле көрсөтөт. Так, монда бир паразит жатат, мына кыймылдап. Монда бир паразит жатат. Мында 3-чү паразит жатат. Булар биз ичинде жаткандар. Бул көп. Бул бир тамчыга көп. А 5 литрдин ичинде канча жашап атат. Көрдүңүзбү? Сиз кайрадан өзүңүздүн метакурттарды, жөнөкөйлөрдү абдан көбөйтүп келип алгансыз. Муну бир көргөн жерди полезрение деп коет да. Көзүңүз менен көргөн бир жер деп коет. Ушул эле жерде караңыз, мында бирөө жатат, мында экинчиси жатат, мында 3-чүсү жатат, мында 4-чүсү жатат да. Бир эле полезрениеде 4 микроорганизм жашап атат да. Бул деген көп деген нерсе да. Так, эми мен сизге суроо берейин. Эмне үчүн кайра мага келдиңиз? Сөйткөнгө буга чейин башка врачтарга алып баргам, бирок мындай сиздикине результат алган эмесмин. Ошон үчүн кайра. Сиз ишендиңиз, сиз түшүндүңүз, что мен берген ыкмалар сизди абдан сонун жасарын ишендиңиз дагы. Анан жок, мен бузуп алдым эле. Кайра эле барып Бапаевадан бир курс лечение алайын деп келдиңиз, Эми сиз түшүндүңүзбү? Эми сиз бузбайсыз. 6 айдан 2 жылга чейин Кудай буйруса диетаны бузбайсыз. Мен айткандай кылып мал менен перекси ичип турасыз. Күнүгө лимфа массаж жасаш керек. Лимфа массажды кеткенден кийин канча жасадыңыз? 1 ай, 2 ай? 1 айга жетпеген лимфа массаж жасадыңыз. 1 айга жетпеген висцераль массаж жасадыңыз. 1 айга жетпеген диетаны кармадыңыз. Сууну дагы унуттуңуз. Ошо менен кайра сиз даяр болуп келип калдыңыз, Урматтуу мекендештер, көрдүңүзбү, мен дайым айтам да, алтын таблетка жок, алтын укол жок. Ишендиңизби буга? Алтын таблетка жок, алтын укол жок. Мен дайым айтам да, алтын ойлоруңар, алтын колдоруңар менен ойду таза коюп эле, алтын колдоруңар менен өзүңөр массаж жасай бергиле. Лимфа массаж, висцераль массаж, алтын колдоруңар менен таза тамакты жеп, алтын колдоруңар менен
жасай турган көнүгүүлөрдү жасайсыңар, анан кийин силер бул оорудан кутуласыңар. Ансыз оорудан кутулуу бул оңой нерсе эмес. Организмде 5 жылда, 10 жылда кереги жок микробторго толтуруп, органдардын баары начар иштетип алып тургандан кийин адам бир 10 күндө жакшы болуп кетсин деп элестете беребиз да. Жок, аракет кылмайынча берекет болбойт. Урматтуу мекендештер, дагы да болсо кеч эмес, ар бириңер лимфа массажы жасаңыздар, висцерал массажы жасаңыздар, диетаны кармаңыздар, курсак менен дем алганды үйрөнүңүздөр, суу ичкенди үйрөнүңүздөр. Анан кийин ар бириңердин ден соолугуңар чың болот. Мен силерге ден соолук каалайм.